Абдыразак Макенович архитектор катары Кыргыз СССРинде курулуш программаларын ишке ашырууга активдүү катышып, чоң ийгиликтерди жараткан. СССР архитекторлор союзунун мүчөсү болуп, узак убакыт бою ал Кыргыз СССРинин архитектура органдарынын шаар куруу саясаты боюнча жооптуу кызматтарда жетекчи болуп иштеген. Рыбачы, Кызыл Кая шаарларынын минералдык планын иштеп чыгуу боюнча башкы архитектору, Өзгөн шаарынын деталдык пландоо долбоорлорунун катышуучусу болду. Республиканын курулушундагы жана архитектурасындагы жетишкендиктер үчүн Кыргыз Республикасынын ардактуу куруучусу наамына жеткен. Ошондой эле Бишкек шаарынын өнүгүүсүнө кошкон зор салым үчүн шаардын ардактуу атуулу наамына татыктуу болгон. Кыргызстан Компартиясынын 17-ci съездинде Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин мүчөсү, ошондой эле депутаттардын 13-15-ci чакырылышынын Кыргыз СССРинин Жогорку Советинин жана Ош облустук Советинин 10-чу чакырылышынын депутаты болуп шайланган. Мамлекетке кошкон салымы үчүн Элдер достугу атындагы Ленин туулган күнүнүн 100 жылдыгына карата юбилейдик медалы, Кыргыз СССРинин Жогорку Советтин ардак грамотасы менен сыйланган. 2008 жылдан тартып өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин Свердлов районунун согуштун жана эмгектин ардагерлеринин кеңешчисинин төрагасы болуп эмгектенди. Абдыразак Макенович өмүрү басып өткөн жолу, эмгек жолу биз үчүн дайыма үлгү болот. Жаткан жериңиз жайлуу болсун, топурагыңыз торкуу болсун. Сөз кала башчыбыз Эмилбек Мырзакуловичке, Бишкек шаарынын мэрине. Агайын туугандар, бүгүн Абдыразак Макенович агайыбызды акыркы коштошуу аземинде сиздер менен чогулуп отурабыз. Мен эми басып өткөн жолун сиздерге айтып отурбайын. Абдыразак Макенович менен мен Бишкек шаарына мэр болуп келгенден кийин шаардын ардактуу атуулу дегенден кийин ушу кишини биздин мэриянын галереясында илинип турат бул кишинин сүрөтү. Сиз ушу киши менен жакындан таанышып, бул киши менен акылдашып, басып өткөн жолун, шаардагы болуп аткан проблемаларды мамилелеш болуп, ар бир майрамда бул киши менен жакын сүйлөшүп, жакындан таанышып алдым. Бул кишинин бир артыкчылыктары ушу шаар өзү градостроитель, Москвадан билим алган, билимдүү десеңиздер билимдүү, таза десеңиздер таза. Азыркы мезгилдин адам эле да. Ушу өзүнүн өмүрүн, билимин Бишкек шаарына ардаган киши. Ошон үчүн бүгүн биз Бишкек шаарынын мэриясы, шаардык кеңеши ардактуу атуулу деген наамды берип, кечетен бери ушу жерде чуркап агайыбызды акыркы сапарына узаталы деп кызмат кылып жүрөбүз. Себеби Абдыразак Макеновичтин кылган иши өзү градостроитель, архитектор, мына бул жерде архитекторлор да турат. Бардыгыбыз сыйлаган, эң жакшы көргөн агайыбыз. Мына 87 жашында бул дүйнө менен коштошуп атат. Бирок тагдыр ушундай экен, ар бир адам бул дүйнөдө жаралат экен да кетет экен. Бирок ушул жаралып бүгүн коштошуп атабыз. Бирок өтө көп эмгекти бирсин Кыргыз эли үчүн, Бишкек шаар үчүн жазап кетти деп ойлоймун. Себеби билимин дагы, күчүн дагы, өзүнүн тазалыгы менен, өзүнүн профессионалдуулугу менен ушу Бишкек шаарын оңоп, Бишкек шаарынын градостроительный политикасын жүргүзүп, проекттерин жасап, курулушун куруп, өмүр бою ушу менен алектеген киши, таза киши экен. Себеби ушул 80-ден 85 жылга чейин Бишкек шаарынын горисполкомунун председатели болуп туруп, биздин холдо болгон мэрлердин баары тең сүрөттөр илинип турат. Мен ушу кишинин ошол сүрөттөрдүн арасынан Абдыразак Макеновичти көрүп, мына ушундай мэр болуш керек деген өзүм кыялданып, ушу кишини өтө сыйлаган кишим. Ошон үчүн урматтуу агайын туугандар, эми ар бир адамга Кудайдын берген жашы болот экен, бирок мен оюмча Абдыразак Макенович жакшы жашады деп ойлойм.
өзүнүн максатына жетти деп ойлойм. Себеби эл үчүн кызмат кылды, шаар үчүн кызмат кылды. Артында эмне деген кадрларды тарбиялап кетти, эмне деген курулуштарды курду, эмне деген жакшы нерселерди курду. Шаарыбызды шаар кылды, эмгегин сиңирди, таза иштеди. Мына ушундай кишилер биздин коомдо көбүрөөк болсо. Бирок эми бул тагдырдын буйругу экен. Кудай канча жашты берет, бирок 87 жаштагы жаман эмес. Бирок дагы да болсо мына биз быйыл Бишкек шаарынын 145 жылдыгы болот. Ошого да биз агай менен кеңешип, ушу 145 жылдыкты кандай өткөзсөк деп кеңешип турат элек. Эми ушу мажал алып кетип атат. Айла жок. Эмне деп айтам? Мына жерде Алым эже менен кечегини сүйлөшүп отурдум. Алым эже сизге, балдарга, неберелерге, баарыңыздарга, тууган туушкандарына Бишкек шаарынын мэриясынан, шаардык кеңештин депутаттарынын атынан терең көңүл айтамын. Кайрат кылыңыздар. Эми бул иш-чара, бул мероприятие ушундай аза күтүү аз эме болуп атат. Баарыбыздын жүрөгүбүз сыздап турабыз. Агайыбыздын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун, ыйманы саламат болсун. Түп ынтымак коомунун төрагасы Мамбетов Мукаш Самалыковичке. Урматтуу калайык журт, биз үчүн бүгүн чындыгында өтө кайгылуу күн болуп атат. Эми чын дегенде арабыздан ушундай улуу, акылман, маданияттуу, кыргыз элине кызмат кылган ушундай улуу адамыбыздан айрылып жатабыз. Ошон үчүн биз чындыгында могу жерде отурган баардыгы ушу кишини сыйлаган, туу көтөргөн адамдар могу жерде отурабыз. Эжекелер отурат, неберелер отурат. Бул кишинин мына азыр өмүр баянын айтып кетти. Мен 1-2 үч эле бул киши мен түптө иштеп атканда райисполкомдо бул киши келип ошо Сарбулакка үй салып калды. Анан ошондон жакындан таанышып, ошо 40 жыл болуп калды мен бул кишини билгениме. Анан ошондо чогуу отуруп, чогуу сүйлөшүп, бул кишини ушунчалык маданияттуу экен, ушунчалык акылдуу экен, ушунчалык түз сүйлөгөнү мен ошондон баштап биле баштадым да. Анан бул кишинин айтып берген эмелери бар. Ошо политехнический институт ачылып, ошондо архитектура факультети ачылып, ага кимдер кирет? Орустар кирет, еврейлер кирет, кыргыздардан жок. Анан ушу школдорду кыдырып, кыргыз балдардан бар бекен, ошо жактан сүрөт тарткан балдар бар бекен деп, ошондо жүрөгү менен кыргыз деп, кыргыздын уулдары чыкса экен, архитекторлор чыкса экен, шаар курган балдар чыкса экен деп, анан ошентип издеп, анан ошолордон бир 10 чакты баланы таап, ошондо биринчи ошо архитектура факультетине киргизген адам да. Өтө улуу адам. Эмне деген адамдар? Мына Исхак Разаков бир кезде Москвага ушу кыргыздын балдарын жиберип окуткан, чокуткан, ошолор анан келип кыргыз элин оңдогон, шаар курган, элди журтту түз жолго бурган, ушундай улуу адам эле. Бул киши горисполкомдо турганда ошондо баягы медиктерге, тигуларга үй берет. Ошондо горисполкомдо турганда архитекторлорго үй берилбейт экен, көп карабайт экен деп. Мына могу 1000 мелочей дагы кайсы жерлерде курулуп аткан ошол үйдөн 20 архитекторго баягы жолун таап, конечно, мына жаш специалист деп туруп 20 архитекторго сразу бир маалда, бир жылда үй берген. Бул деген архитектураны жүрөгү менен сезген, ошо архитектор балдарды ушундай колдогон бийик адам эле да, бийик адам эле. Ошто иштеп турганда, Ошто Лениндин эстелигин тургузат дегенде, мына Ошто турат. Ал убакта Лениндин эстелигинде ЦКнын руксаты менен, ошолордун баягы мындайча айтканда строительный норма дегенде, ошол нормасы менен кайсы жагы кандай болуш керек деп ЦКдан руксат алып, анан ошонун баардыгын чиймесин өзү чийип, өзү ошондой кылып отургузган бийик адам эле. Бул кишинин чийген чиймеси, бул кишинин айтылган сөзү, токтому жерде калган эмес да. Анан площадьда куруп атканда дагы площадьты ушу аягына чейин темир жолго чейин алып барсак экен, ушу жер кеңири болсо экен деп. Анан мындайча айтканда ушу шаардын градостроитель деп мына Мергороодо айтып кетпеди. Ушунун баардыгын көчөлөрдү кеңейтип, ушу площадьты темир жолго чейин алып барсам деген жакшы мүдөөсү бар эле. Ошону аткарылбай калды деп мындайча айтканда жүрөгү менен элди ойлогон, журтты ойлогон бийик адам эле да. Мындай адамдар бир жаралат экен. Ошон үчүн бүгүн аба жаткан жериңиз жайлуу болсун, топурагыңыз торко болсун. Сиздей ак иштеген, сиздей так иштеген адамдар ушу кыргыздын арасынан дагы суурулуп
чыгат деп мен ойлойм. Ошон үчүн кош болуңуз, биз жүрөгүбүз менен эжебизге, жеңебизге бардыгына муңгу момундай жүрөгүбүздөн чыккан сөз менен көңүл айтабыз. Ошон үчүн аба жаткан жериңиз жайлуу болсун, топурагыңыз торко болсун, кош болуңуз. Бишкек шаарынын согуштун куралдуу күчтөрүнүн, укук коргоо органдарынын жана ооруктун эмгекчилеринин ардагер кеңешинин төрагасы Бейшеев Мелисбек Мабайбаевич. Бүгүнкү кайгылуу күнгө катышып аткан агайын туугандар, Абдыразак Мөкөниш бул жөнөкөй эле кызматкер эмес, элине, жерине, журтуна ак пейили менен эмгегин, жашоосун арнаган атаул. Абдыразак Мөкөниш 2008 жылдан 15 жыл ушу Свердлов районунун ардагерлер кеңешинин төрагасы болуп эмгектенди. Буга чейинки Абдыразак Мөкөништин кылган иштери, кылган жумуштарынын барысы айтылды. Ушул жерде мен бир нерсени кошуп кетсем деп турам. Ана биздин Ала Тоо, Абы, мына ушул курулуштарды аэропорт, Манас аэропортун куруудагы Абдыразак Мөкөништин эмгеги жерде зор. Ал эми бул ардагерлер кеңешинде иштеп, Абдыразак Мөкөниш шаардын президиумунун мүчөсү болгон. Бул кишинин жөнөкөйлүүлүгү, акылмандыгы, өтө маданияттуулугу ал киши акырын, сылык айтып, түшүндүрүп, кеңеш сурасаңыз, ошону кеңеш кошуп, акыл кошуп, маселени туура чечүүгө өтө жооптуу мамиле кылчу. Мен өзүмдүн иш турмушумда бул аксакал катары Абдыразак Мөкөништен акылдашып, биздин максатыбыз, бул уюмдун максаты ушу согуштун, ооруктагы эмгекчилердин, жалпы эле эмгекчилердин жашап аткан райондогу, шаардагы эмгекчилердин ошонун социалдык маселелерине жардам берүү. Ошо менен бирге жаштарды, элибизди, журтубузду сүйүүгө, жакшы окуп, келечеги кең болуп, элине кызмат кыла турганга тарбия берүү. Анын барысы ушу ар бир адамдын, аксакалдардын, карылардын, ардагерлердин басып тургандарына байланыштуу. Абдыразак Мөкөниш бирден бир Свердлов районунун школдорунда, лицейлеринде, жогорку окуу жайларында график боюнча ардагерлер менен школдун, студенттердин ортосунда жолугушууларды такайып өткөзүп турчу. Максатыбыз эмне болгон? Ушу жаштарды жанакындай жакшы келечеги кең болушуна акыл назаатын айткан назаатчы катары билемин. Абдыразак Мөкөништи мен адамдын тазасы, эң таза, жакшы келечекти ойлогон акылман аксакал катары баалайм. Бул биз үчүн кеңештин, ардагер кеңешинин чоң жоготуусу болду. Себеби акылдаш, асылдаш адамдар асыраак болот экен. Баскан турганда ошол көрө албаган, же болбосо кылып аткан иштерге тоскоолдук кыла турган, ойлогон ойду ишке ашырууда өзүнүн башкача ойлорун айткан адамдар көп болот экен. А бул кишиде андай касиет жок эле. Эми ардагерлердин кеңешинин ардагерлердин ардагери, залкары Абдыразак Мөкөниш менен бүгүн коштошуп турабыз. Бул менин жүрөгүмдү оорутуп атат. Эмне дейбиз? Тагдырга баш ийбиз. Жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун.
арбағыңыз ел жұртыңызға разы болыңыз. Ел жұртыңыз сізді біз ардагерлер дайыма жүрегімізді төліп сақтаймыз. Аяшым, аман болыңыз. Немере шөберелеріңіз Абдыкеримдин артында немерелері бар. Ошолорго узун өмір тілейм. Сізге қайрат тілейм. Еліңізді бекем буып, ошол Абдыкеримдин арбағын сыйлап, еліңізде сүймендүү кары байбиче болуп жүрүшүңүздү каалайм. Саламат болуңуз. Кыргыз Республикасынын архитекторлор союзунун төрагасы Бейшенбаев Мурат Ишенбековичке. Арбаңыздар, урматтуу туугандар, бир туугандар, коллегалар. Биз үчүн бүгүнкү күн абдан чоң жоготуу. Архитектура коомчулугу үчүн абдан чоң жоготуу болду. Биздин асабабыз кулады. Себеби дегенде ар бир адам жашоосунда жаштыгын көрөт, балалыгын көрөт, бышкан кезин көрөт, анан карылыгын көрөт. Ошол убакта адам кандай жашап өттү? Коом таразалайт, тарых таразалайт. Биздин атабыз, абабыз, коллегабыз жашап өткөн жашоосунда бир гана нерсе көздөгөн экен. Элге кызмат кылган экен. Жана алдын ала айтып өткен сөздөрдө кылган кызматы жөнүндө баарыңыздар уктуңуздар. Бир гана нерсе элге кызмат кылган экен. Ошо элге кызмат кылганда дагы мен айтар элем. Калыстык менен, профессионалдуулук менен көп иштерди ишке ашырып, биздин шаарыбызды көрктөндүргөн, атагын чыгарган жана кайсы гана жерде болбосун баягы кол ийрисине тартат болбой түз калыстык менен көп иштерди бар алдыга жылдырган экен. Дагы бир нерсе айткым келет. Ар бир адамга карылык берет. Бирок ошо карылык берген убакта кандай карылык берет? Эл журтка бата бере турган, акылдуу сөздүү, акылдуу жакшынакай бир жол көрсөтө турган, багыт бере турган аксакалдар аз эле. Ошолордун баарын камтыган биздин тууганыбыз Абдыразак абабыз эле. Айта өтсек сөз көп. Бирок бул кишинин кылган ишине тарых таразалап атат. Эл баалап атат. Биз архитекторлор үчүн бул киши мындайча айтканда өзүнчө бир эталон киши. Себеби ушу кишидей болуп профессионалдык жактан, калыстык жактан жана иш алып баруу жактан ушу кишидей үлгү алсак, биздин тармак чоңду жетишет деп ойлойм. Үй бүлөсүнө апа барыңыздарга кайрат кылыңыздар. Биз үчүн баары чоң жоготуу. Абдыразак Маканович, абабыз, атабыз жаткан жериңиз жайлуу болсун. Кыргызда ушундай бата бере турган кишилердин саны азайган сайын ичиң ооруп, көңүлү түшөт экен. Ушундай сизде болгон аксакалдарыбыз бизде Кыргызда көп болсун. Жаткан жериңиз жайлуу болсун. Абдыразак Макановичтин жакын туугандарынын атынан Мамбеталиев Таштан мырзага сөз. Урматтуу агайын туугандар, биз үчүн оор жоготуу болду. Абдыразак абам адам баласына берилген эң бийик сапаттардын ээси эле. Бул жерден өзүмдүн саналаштары жакшы белгилеп кетти. Түбөлүктүү эч нерсе жок экен, айла жок. Абдыразак аба, жаткан жериңиз жайлуу болсун, топурагыңыз торко болсун, ыйманыңыз саламат болсун, бейиштин төрүнөн орун алыңыз, тукумуңуз мындан ары дагы улана берсин деп баарыбыз Кудайдан тилейли. Анан эми бу жерден Абдыразак Макановичтин туугандарынын, жакындарынын атынан өкмөткө, мэрияга, Свердлов мамлекеттик администрациясына, ардагерлер кеңешине, архитекторлорго терең
жалпы эле жардам бергендерге, көмөк көрсөткөндөргө терең ыраазычылыгыбызды билдиргим келип турат. Барыңыздарга рахмат, бар болуңуздар. Урматтуу туугандар, кайрат кылгыла. Менен аза күтүү митинги аяктады. Сөз имамга.